Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Жекшемби 31 май күнү бүткүл дүйнөлүк тамекисиз күн белгиленет. Бул дата 88-жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясында бекитилген. Быйыл бул күн коронавирус пандемиясынын учуруна туш келүүдө. ВОЗ атайын билдирүү жасап, тамеки чыгарган ири компаниялар азыр ар башка митаам ыкмалары менен тамеки пайдаланууга жаштарды тартып жатканын белгиледи. Уюм дүйнө элдерин өз мамлекеттеринде тамеки бизнесине каршы жаштарды кеңири кошууга аракеттенип, бул компаниялар пайда таап кирешесин көбөйтүү максатында ар башка бурмалоо аракеттерине барып жатканын ашкерелөөгө чакырды. Акчасы көп андай фирмалар ар башка өтө заманбап ыкмаларды колдонот жана улам жаңы, сырты жылтырак аспаптарды чыгарып, өзүнө жаштардын көңүлүн тартат. Мисалга 15 жылдан бери тамеки компаниялары электрондук сигарет чыгарып келет жана аны эл арасында таратуу максатында түтүндөн кутулалы деген ураанды да пайдаланат. Айрымдар бул вейпинг ыкмасын тамекиден баш тартуунун бирден бир жолу деп да даңазалайт. Чындыгында болсо электрондук сигаретке салынган дүрмөт суюктукта ага көнүп кетүүнү жеңилдеткен заттарды кошуп коюу оңой жана алар кошулат. Кыргызстанда жарандардын ден соолугун тамеки керектөөнүн кесепетинен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн же аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө деген мыйзам 5 декабрда биринчи окууда кабыл алынган жана андан бери дээрлик 6 ай өткөнү менен социалдык маселелер менен саламаттык сактоо боюнча комитет сунуш кошумчаларды чогултуп, аны экинчи окууга эмгиче даярдап алып чыга элек. Анын себептеринин бири калктын саламаттыгынан мурда акчалай кирешени артык көргөн айрым ишкерлер чөйрөсү ал мыйзамга каршы кадимкидей эле үгүттүү өнөктүгүн жүргүзүүдө. Алар ар башка жыйын конференция уюштуруп же акча төлөп журналисттерге макала жаздыртып, бул мыйзам Кыргызстан экономикасын атайлап кыйрандыга учуратууну көздөйт дегенге чейин барып, кадимки эле дезинформация дагы таратууда. Мисалга, ал мыйзамда зыяндуулугу боюнча насыбайды сигаретке теңеш керек деген ченемдер да бар. Ошондуктан насыбайды кайсы бир үйдүн чаң баскан короосунда эмес, лицензия берилип ишканаларда чыгарып, ал салынган кутучаларга насыбайдын курамына эмне кирерин так жазууга тийиш деп айтылган. Ишкерлер болсо, мыйзам авторлору насыбайды мыйзамдаштырып жатат деп караманча калп айтууда. Кыргызстанда тамекинин айынан пайда болгон оорулардан жыл сайын 6000 жакын 30 жаштан ашкан адам кайтыш болот. 30 жаштан өткөн эркектер арасында 22 жана аялдар арасында өлүмдөрдүн 5% тамеки чегүүдөн чыккан оорулардан болот. Рак оорусунан каза болгон эркектердин 40% өпкөнүн рагынан өлөт. Мамлекет менен эл тамекиден чыккан оорулар менен күрөшүүгө жыл сайын 10 миллиард сом коротот. Жаш балдарды тамекиден жана анын түтүнүнөн коргойлу. Себеби бүгүнкү күндө өспүрүм кезден тамеки тарткан балдардын 50% 70 жашка жетпей көз жумушат. 2019-жылдын 5 декабрында биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоорун кабыл алыңыздар. Бүткүл дүйнөлүк тамекисиз күн алдында ВОЗ дагы бир билдирүү таратып, дүйнөдө тамеки жыл сайын 8 миллиондон ашык адамдын өмүрүн алат. Алардын 1 миллион 200 миңи тамеки чекпестен эле жанындагы тамеки тарткандардын түтүнү тийгендер деп жарыялады. Коронавирус пандемиясы учурунда анын айынан өтүшкөн оорулары күчөп, оор абалга тамеки чеккендер көбүрөөк чалдыгат дейт Саламаттык сактоо уюму. Аны менен катар ВОЗ коронавируска каршы вакцина өндүрүүдө өлкө өкмөттөрү тамеки компаниялары менен кызматташпаса жакшы болор эле деп да билдирди. Жакында British American Tobacco компаниясы вакцина үстүндө иштеп жатканын билдирип, кийин жума сайын 3 миллион доза вакцина чыгарууга кудуреттүү болорун айтты. Бирок өкмөттөр андай компаниялар менен кызматташса, аларга болгон элдин ишеними жоголот дейт ВОЗ. Акча үчүн тамеки компаниялары жакшылыкка да барышы мүмкүн. Ошондо саламатта калыңыздар.